Tekeber деген сөз мындай деген сөз. Караңыздар, текеберди түшүндүк беле? Адам өзүнү сүйбөсө, 10 балдан 3 бал берсе, бирөөгө көрсөтүш үчүн мен 10 балдыкмын деп искусственный кылат. Ошентип жасанып чыгат. Конок келсе жаят, өзү времянкада иштеп атат. Өзү эптеп эле тамак жейт. Анан конок келсе дасторкон жаят, менде мындай деп. Ошол мажбур текебер болот. Значит, эгер бир адам текебер болсо, ал өзүнү сүйбөйт экен. Ал өзүнү ылдый көрөт экен. Өзүнү сүйгөн киши текебер болгонго муктаж жок. Зачем текебер? Зачем мен өзүмү көтөрөм? Мен итегил өзүмдү жогору сезем. Мен өзүмдү сыйлайм, өзүмдү сүйөм. Бирөөнүн сүйүүсүн каалап, сүйүүсүн андай кылбайм. Ошон үчүн текебер инсан деген сөз өзүнү сүйбөгөн деген сөз. Кудайдын берген сөлөкөтүн кабыл кылбаган, Кудайдын берген характерин кабыл кылбаган адам текебер болгонго мажбур. Мен мындаймын, тигиндеймин деп. Ошондой болот, мажбур. Просто өзүңүздү сүйөсүз, бүт, ал проблема чечилет. Мен аны мындай прямой айтып коеюн, өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүңүз. Жакшы кийиниңиз, жакшы тамак жеңиз, конок сыяктуу отношения кылыңыз. Өзүңүзгө кыла баштаганда, өзүңүздү сүйө баштаганда автоматически келинчегиңизди сүйө баштайт, балдарыңызды сүйө баштайсыз.